Бай макруктун дагы бир сүрөттөрү бүгүнкү күндө көп болот. Кээде соодагер өзүнүн эле адамдарыны коюп коет. Элдери кызыктырыш үчүн товарды басын көтөрүп сатканга аракет кылат. Буну жалган соодалар болот. Экөө келишип алат. Сен элдин алдаман аласың мынчага деп. Анан мактайсың, мен товарды сатам тигилерге дейт. Өзүнүн эле адамын коюп коет, вакили болот. Анан базарга барсаң, өтө жакшы товар, канча, мунун канча өткөндө деле алдым, канчага бересиң деп анан кымбат бага сатып алат. Аны көргөн ээрчип келген адамдар дагы ошо товарды артынан алат. Түшүнүңөрбү? Бул дагы макрух соода. Бул дагы макрух соода. Сен не кылдың? Элдерди алдадың. Кыянаттык кылдың. Же болбосо кээде арзыбаган товарды кымбат сатат, кээде начар товарды жакшы товар деп, оригинал деп сатат. Аны бирөө алдым, оригинал экенин колдондум деп, эмне сүйлөп сайрап турат, тигилер ишенип алып кетет. Бул сүрөттөр дагы макрух байга кирет. Бай дагы өзү жайыз, бардыгы жайыз, бирок сырткы алдаган себептүү, элди алдаган себептүү шариятыбызда буну макрух бай деп айтылат.